Assalamu алейкум кадырман кыргыз элим, котмандуу таңыңыздар менен, же болбосо котмандуу күнүңүздөр менен, же болбосо котмандуу кечиңиздер менен. Айтор ушул видеону кайсы убакта көрүп жаткан болсоңуздар, ушул 3 сөздүн бирөөсүн өзүңүздөр тандап алыңыздар. Урматтуу биздин каналдын жалпы катталуучулары, биз өткөнкү чыгарылышта кантип арт косалдуу ташташ керек жөнүндө видео сабак тартканбыз. Кысача көрүңүздөр. Достор, дал ушундай бүгүн биз болсо эми кантип алдыга салт ташташ керек ушул жөнүндө видео сабак тартабыз. Ал үчүн бизге акробатика боюнча бир канча дипломдун ээси, чемпион Эрлан Жанышбек уулу жардам берет. Салам достор, колдон келишинче үйрөткөнгө аракет кылабыз. Андыктан биздин каналга катталгыла, көргүлө, үйрөнгүлө. Адаттагыдай биринчи очередь бул разминка, бул аябай зарыл. Боюндан баштап бутун учуна чейин. Эми баштасак болот. Азыр эми биринчи жасай турган нерсебиз бул кувырок, кыргызча айтканда айланма. Ал эми азыр ушул эле кувырок, бирок эки бутка ачабыз жана башы кол менен эки буттун ортосуна киребиз. Азыркы көнүгүү боюнча бул асманга секирүү, секиргенге жараша сууга секиргендей бийиктикке жана асманга бирок адам ичкери карай секириш керек. Азыркы көнүгүүнү көрүңүздөр.
сиздер көргөндөй эле жанагы бийик секиргенден кийин секирүүдөн кийин бул дененин бөлүгүн асманга алып чыгууга аракет кылабыз, алдыга эмес. Көбүнчөсү татуулар боюнча алдыга секирип алышат, бирок ал асманга чыгыш керек. Бул дене асманга. Анан асманга секиргенден кийин бутуңарды жана көбүрөөк ачкандай кармашыңыз керек. Кармаганда ал өзү беребиз бул жактан. Кээ бирөө муну кармашы мүмкүн, жерге түшкөндө эти менен тизесин тееп алышыңар ыктымал. Ошон үчүн тизени мындай кармайбыз. Жана ачык болуш керек бир аз. Кармайбыз жана тез кое беребиз. Башында ушинтип акырындап алдыга кулайсыңар. Жана кулаганда колуңарды түз койбойсуңар. Синин калышы ыктымал. Ошондуктан бир аз бүгүн болуш керек. Же мындай болсоңор болуш керек. Же ушул учурда. Жаңы үйрөнгөндөр ошентип үйрөнсөңөр болот. Ал эми айыл жергесинде болсоңор жерди тээп, жумшак кылып, алдыга ошентип жыгылып үйрөнсөңөр да болот. Мага окшоп дегендей. Залда болсоңор матка үйрөнгүлө, үйдө болсоңор атоңарды төшөгүн салып алып, ошол жумшакка үйрөнсөңөр дагы болот. Жана ошондой эле көбүрөөк ашып атканда бутуңар менен секирүүгө жардам берүү. Бул аябай зарыл. Жана секиргенден кийин бутуңарды кармоо жана ачуу. Если көп кармасаңар, алдыга сайылып калышыңар ыктымал. Ошон үчүн эртерээк ачуу. Бул жерге келгенде бул жака коюп туруп. Эрте ачып алсаңар, жыгылып калышыңар ыктымал. Бул эчтеке эмес. Бул үйрөнүүнүн жолу. Кеч ачсаңар, ыктымал бетери менен сайылып калышыңар мүмкүн. Ошон үчүн ушул эң жакшы варианты ушул. Турасыңар жана секиресиңер. Отуруп калсаңар, бул да үйрөнүүгө чоң салымы. Көбүрөөк ачканда бутту кармоо аябай зарыл. Бул силерге айланууга аябай жардам берет. Жана көбүрөөк секиргенде ошондой эле асманга секирүү зарыл. Эң башкысы бутуңарды бир аз ачкыла, жаап койсоңор тийип калышы мүмкүн эгиңерге. Ошон үчүн бир аз. Жана бул көнүгүүнү күн сайын кылсаңар, 3-4 күндө алдыга сартаны үйрөнөсүңөр. Жана биз айткандай кылсаңар, бат эле. Жана ушул эле кадрдын жайлатылганы. Ал эми алдыга салт ашуунун түрлөрү көп. Вебстер жана алдыга бир буттап деп аталат. Ал көрүңүздөр. Кетти. Action. Action. Hoppa. Так, достор, кийинки чыгарылышта ушул жөнүндө болмокчу. Урматтуу достор, ушу менен биздин бүгүнкү чыгарылыш аягына келип жетти. Ал эми кийинки сабакта болсо биз дал ушул дубалды тээп артка сарташып түшкөндү көрсөтөбүз. Андыктан биздин каналга жазылгыла, катталгыла, комменттер жазгыла, лайк баскыла. Жана бизге ушул видеону тартканга көмөктөшкөн GFC спорт клубуна терең ыраазычылык билдиребиз. Андыктан GFC залга келгиле, машык кыла, ден соолукту чындагыла. Кайрадан жолукканча, ассаламу алейкум. Заринага чоң рахмат. Заринага чоң рахмат. Заринага чоң рахмат.
Action. Экинчи бүгүн. Ошондой экен да? Ушулту. Жанагы жаман кишинин төл башында катам ортосунда сенчи. Плохом танцору. Action. Yes, action. Достор, кийинки чыгарылышта ушул дуалды терип, артка сыртка ашып түшкөндү сабак катары көрсөтөбүз. Андыктан биздин каналга жазылгыла, катталгыла, лайк баскыла, комментарий жазгыла. Ассалому алейкум. GFC'ге.